Агайлар жана эжекелер, карындаштарым, инилерим дегендей. Ошол бүгүн мына Нарын шаарында роддом куруу үчүн белсендик. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бардык жерде шарттарды түзүү берүү боюнча бизге чоң тапшырмаларды коюп атат. Ошонун негизинде өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына жакында эле келип мындан бир ай, 2 ай алдын келип эле Кочкорго жаңы больница салуу боюнча тапшырмаларды берип кетти беле. Кочкордо жаңы больница салынып атат азыр. Эми азыр Нарында мына азыр Акталадан учуп келдим. Акталада дагы жаңы больница, роддом салууга тапшырмаларды берип келдик. Эми бул жерде мына Нарын шаарында роддом салып атабыз. Так, бүгүн баштап атабыз. Булардын бардыгы эмнени билдирет? Булардын бардыгы мамлекетибизде бүгүнкү күндө ушу элибиз, журтубуз үчүн, ушу алыс жерлерде жашаган элибиз, журтубуз үчүн камкордук. Инфраструктураны өзгөртүшүбүз керек. Нарын шаарда кандай өзгөрүп атат көрүп атасыздар. Жол десең жол, жана башкалары болсо көптөгөн мына азыр эле мен чоң бир спорт залды ачып келдим. Так, азыр барып туруп автовокзалды ачабыз, рейсти ачып келдим. То есть бардык мурдагы эскирип болбой калган имараттар, иштебей калгандардын баарын жаңылап атабыз, жаңыртып атабыз. Ушул президентибиздин тапшырмасы негизинде. Ошолордун баардыгын өзүм контролго алып, эми башына аягын чуркап жүрөбүз. Себеби дегенде негизги маселе, урматтуу акылатчандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул ошол бөлүнгөн акчаларды, бөлүнгөн финансылык каражаттарды сарамжалдуу, натыйжалуу и пайдалуу кылып туруп пайдаланышыбыз керек да. Ана көп жерлерде бөлүнүп кетет дагы, ошолор таланып толонуп жеп коюп эле, же жакшы салынбай калат, же жарым жартылай болуп токтоп калат, жана башка болот. Бизде андай жок. Баштадык бүтүрөбүз, Кудай кааласа. Мына азыр биз максат коюп атабыз, ушул роддомубузду кийинки жылы 2020-гө чейин бүтөбүз деген бир максат коюп атабыз. Кудай кааласа ошону эмне үчүн роддомдорго көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Анан ушул медициналык кызмат көрсөткөн тармакка көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Бул бир эле Нарын облусунда эле эмес. Мына Акталаны айттым сиздерге, Кочкорду айттым, Нарынды айтып атамын. Нарын эле облусунда эмес, бүткүл республикада ушундай. Бардык республикада жаңы больницалар салынып атат. Чоң мурда көрбөгөн, мурда салынбаган, мурда билинбеген бүт жерлерде имараттар курулуп атат. То есть медициналык тармактарына. Мурда алынбаган бардык медициналык жаңы технологияда жабдуулар алынып атат. Ошо сиздерге оңтойлуу болсун иштегенге, сиздерге иштеген ыңгайлуу болсун деген максатта. Анан эми ошонун бардыгы элибиздин ден соолугу үчүн жасалып атат. Мына роддомубуз Кудай буйруп курулуп ушул жерге болуп калса, ушул жерден жакшынакай наристелер өсөрөлөт. Кийинки биздин муундарыбыз, кийин биздин кыргызыбыздын учугун улап кете турган уул кыздарыбыз ушул жерден төрөлөт, Кудай кааласа. Ошондуктан жакшы максат менен иш баштап атабыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Медицина кызматкерлерине түшүнөмүн, силерге айлыгыңар аз. Аны айтайын деп турасыңар, айта албай атасыңар. Жүрөгүңөрдө турат ошол нерсе. Бул боюнча дагы биз өкмөт өзүбүздүн программабызды иштеп чыгып атабыз, даярдап атабыз. Азыр медицина кызматкерлерин жана билим берүү кызматкерлерин ошолордун айлык акыларын карап чыгуу боюнча сиздердин турмуш тиричилигиңерге керектүү маселелерди чечүү, мисалы үй маселеси. Медицина кызматкерлеринин ар бири үйлүү болуш керек. Кудай кааласа бул биздин программабызда бар, муну биз камсыз кылабыз. Мына Нарында жаңыдан эле баштадык ипотекалык үйлөрдү. Мына Акталада бүгүн тапшырма берип келдим, ал жерде да ипотекалык үйлөрдү баштап атабыз. Так, республикабыздын бардык жерлеринде быйылкы жылы 70 000, өзү башында 25 000 эле обозначить эткенбиз. Акырга отуруп жылдын аягына барып 70 000ге чейин чыгып кетти. Эмдиги жылы 100 000ге чейин чыгарабыз деп атабыз. То есть ошол үйлөрдүн бардыгы ким үчүн салынып атат? Сиздер үчүн салынып атат. Көпчүлүк жерлерде алып атат. Туура Нарын бир аз артаракта калды, бирок Нарынга азыр каттуу киришип атабыз. Так, силер да үйлөрдү аласыңар, Кудай кааласа. Мамлекет тарабынан. Айлыгыңарды көтөрөбүз, Кудай буйрса. Айлыгыңарды көтөрөбүз. Эмдиги жылы 1-кварталдан айлыгыңар көтөрүлө баштайт. Этап. Сиздерден мен айтпасам деле, мен үйрөтпөсөм деле өзүңүздөр жакшы билесиздер. Элдин ден соолугунун сакчысысыңар.
Biz misалы менің қызматкерлерім біз şu елдің қауіпсіздігінің сақшысы болсақ, сіздер денсаулығының сақшысыңар. Сіздердің жұмысыңар біздің жұмыстан дагы олуттуураак жана керектүүрөөк жұмыс. Ошонун біз бартайбыз, билебиз. Денсаулыкта болуңуздар, ишиңизге ийгилик болсун. Чың денсаулығыңызға бір берсін. Көріп атабыз медиктердің непосредственно ошо карапайым эл менен түздөн түз общаться эткен бизбиз да. Эми ортодо кээ бирлер болуп атат, жумурткадан кыр чыгаргандар болуп атат, көрүп атабыз. Бирок биз карапайым эл менен непосредственно түздөн түз байланышкан элдин маанайын биз билип турабыз, медиктер көрүп турабыз. Бүт сіздерге Құдай қуат берсін, өміріңізді ұзын қылсын. Рахмат. Сіздердің морге жол салған, үй салған деген емеңер абыдың елі жұмышыңденіп қалды. Салыштырмалы 30 жылға қарағанда. Сіздерге Құдай қуат берсін. Рахмат. Ушул маселе боюнча бир ооз айтып коеюн, уруксат берсеңиздер. Баягы биз Кудайга шүгүр дегенди унутпашыбыз керек. Шүгүрчүлүк дегенди унутпашыбыз керек. Көкрөккө коюп, Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр, ушунчалыгына шүгүр, мындан дагы жакшы болуп кетет деп сабыр кылып, ушундай бир жакшы тилектерди кылышыбыз керек да. Кээ бирлери бар, чын айтканда мына сиз туура айттыңыз. Ушинтип күнү түнү тынбай чуркап жүрөбүз. Тынбай чуркап иштеп жүрсөң дагы анан бирөө чыгып алып бир ушундай бир жаман сөздөрдү айтканда көңүлүң айнып кетет да, кайра эле кой, элге иштеш керек деп кайра чуркайсың. Кудай кааласа биз элге кызмат кыла беребиз, иштей беребиз. Алла Таалам бизге мүмкүнчүлүк берди. Элибиз бизге ошого шарт түзүп атат. Иштегиле деп атат. Биз ушу бизге берилген убакытта Кудай кааласа элге кызмат кылабыз, иштеп калабыз. Анын жыйынтыгын эл өзү чыгарып алат. Убакыт келет. Рахмат баарыңызга.